12 bölüm. Теңир Мусага мындай деп айтты. Исраил уулдарына мындай деп айт. Эгерде аялдын боюна бүтүп, эркек бала төрөсө, анда ал 7 күн таза эмес болот. Ал этек кири келип жаткан убагындагыдай эле таза эмес болуп эсептелет. 8-күнү бала сүннөткө отургузулсун. Ал аял канынан тазаланыш үчүн 33 күн үйүндө отурсун. Эч бир ыйык нерсеге колун тийгизбесин. Тазалануу күндөрү бүтмөйүнчө аял ыйык жайга келбесин. Эгерде аял кыз төрөсө, анда ал 2 жума таза эмес болот. Канынан тазаланып бүтмөйүнчө 66 күн үйүндө отурсун. Эркек же кыз төрөгөн аял тазаланып бүткөндөн кийин бүтүндөй өртөлчү курмандыкка 1 жылдык козуну, күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка жаш көгүшкөндү же бир бактекти жыйын чатырынын эшигинин алдына ыйык кызмат кылуучуга алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу аны теңирдин алдына алып келип, аялды күнөөдөн тазалайт. Ошондо аял аккан кандан тазаланат. Эркек же кыз төрөгөн аял жөнүндөгү мыйзам ушул. Эгерде аялдын козуга алы келбесе, анда 2 бактек же 2 жаш көгүшкөн алып келсин. Бирин бүтүндөй өртөлчү курмандыкка, экинчисин күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка алып келсин. Анан ыйык кызмат кылуучу аялды күнөөдөн тазалайт. Ошондо аял таза болот. 13 бөлүм. Теңир Муса менен Арунга мындай деп айтты. Эгерде кимдин денесине шишик же темир өткү же чакалай тагы пайда болуп, ал пес оорусунун жарасына окшошо баштаса, анда аны ыйык кызмат кылуучу Арунга же анын ыйык кызмат кылуучу уулдарынын бирине алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу денесиндеги жараны карап көрөт. Эгерде жаранын түгү агарып кетсе, жара денеге тереңдеп баратса, анда ал пес оорусунун жарасы. Ыйык кызмат кылуучу аны карап көрүп, таза эмес деп жарыялайт. Ал эми анын денесине ак так түшүп, бирок тагы денеге тереңдеп кетпеген болсо, тактын түгү агарып кетпеген болсо, анда ыйык кызмат кылуучу тагы бар адамды 7 күн обочо камайт. 7-күнү ыйык кызмат кылуучу аны карап көрөт. Эгерде жара эч өзгөрүлбөсө, денеге тарап кетпеген болсо, анда ыйык кызмат кылуучу аны дагы 7 күн обочо камайт. 7-күнү ыйык кызмат кылуучу аны дагы карап көрөт. Эгерде жара азайып, денеге тарап кетпеген болсо, анда ыйык кызмат кылуучу аны таза деп жарыялайт. Бул темир өткү, ал өз кийимин жууп алсын, ошондо таза болуп калат. Эгерде ал ыйык кызмат кылуучуга көрүнгөндөн кийин темир өткү денеге жайылып тарай баштаса, анда ал экинчи жолу ыйык кызмат кылуучуга келсин. Ыйык кызмат кылуучу темир өткү денеге жайылып баратканын көрүп, аны таза эмес деп жарыялайт. Бул пес оорусу. Кимде пес оорусунун жарасы болсо, ал ыйык кызмат кылуучуга келсин. Ыйык кызмат кылуучу аны карап көрөт. Эгерде денедеги шишик ак болсо, түгү агарып кетсе, шишик кызлет болуп турса, анда бул анын денесиндеги эски пес оорусу экенин билдирет. Ошондо ыйык кызмат кылуучу аны таза эмес деп жарыялайт, бирок каматпайт, анткени ал таза эмес. Эгерде пес оору бүт денеге жайылып, оорулууну башынан бутуна чейин каптап кетсе, ыйык кызмат кылуучу караган жердин баары агарып турса, ыйык кызмат кылуучу пес оорусу анын бүт денесин каптап калганын көрсө, анда ал оорулууну таза деп жарыялайт. Анткени баары агарып кеткен, ал таза. Ал эми анын денеси кызлет болуп турса, анда ал таза эмес. Ыйык кызмат кылуучу кызлетти көрүп, аны таза эмес деп жарыялайт. Кызлет таза эмес болуп эсептелет. Бул пес оорусу. Эгерде кызлет өзгөрүп агарып кетсе, анда ал ыйык кызмат кылуучуга келсин. Ыйык кызмат кылуучу аны карап көрөт. Эгерде жара агарып кетсе, ыйык кызмат кылуучу аны таза деп жарыялайт. Ал таза. Кимдин денесине жара чыгып, анан айыгып калса, анан жаранын ордуна ак шишик же ак же кызыл так пайда болсо, анда ал ыйык кызмат кылуучуга келсин. Ыйык кызмат кылуучу аны карап көрөт. Эгерде так денеге тереңдеп кетсе, тактын түгү агарып кетсе, анда ыйык кызмат кылуучу аны таза эмес деп жарыялайт. Ал жарадан ырбап кеткен пес оорусунун жарасы. Эгерде ыйык кызмат кылуучу тактын түгү ак эмес экенин жана жара тереңдеп кетпегенин көрсө, жара анча билинбесе, анда ал аны 7 күн элден обочо камайт. Эгерде жара бүт денеге жайылып кетсе, анда ыйык кызмат кылуучу аны таза эмес деп жарыялайт. Бул жара. Эгерде жара жайылбай өз ордунда турса, анда бул ириңдеп кеткен жара. Ыйык кызмат кылуучу аны таза деп жарыялайт.